Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Силер менен кайрадан физика теле сабагында жолугушуп отурабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызга киришели. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы галактика. Жана анын ичинде биздин галактика деп аталмакчы. Демек, галактика дегенибиз эмне? Албетте, ушул асманга көз жүгүртүп карай турган болсоңор, абдан көп жылдыздардын көптүгүн көрөбүз, балдар. Мына ушул ааламдагы жылдыздардын көптүгү, топтошкон жылдыздардын баары биригип келип галактиканы түзөт. Ал эми ошого окшогон галактикалар албетте биздин ааламда чексиз. Анын ичинде биздин галактика жөнүндө дагы сөз кылабыз. Бирок ушул галактика жана алардын масштабы жөнүндө айтаардан мурун биз ушул астрономияда колдонулуп аткан аралыкты ченөөчү бирдиктер менен таанышып алалы. Ошол бирдиктерди айтууда, демек, эч кандай кыйналбастан түшүнө тургандай болуп. Анда эмесе астрономияда колдонуучу негизги бирдиктер булар. Биринчиси астрономиялык бирдик деп аталат. Демек, бир астрономиялык бирдигибиз, балдар, 1,5 көбөйтүлгөн 10⁸ даражасындагы километрге барабар. Ошондой эле парсек деген дагы бирдик колдонулат. Бул бир парсегибиз 3 көбөйтүлгөн 10⁻13 километрге барабар. Ошондой эле кийинкиси жарык жылы деген дагы бирдик кеңири колдонушка ээ. Ал эми бир жарык жылы дегенибиз 9,4 көбөйтүлгөн 10⁻12 километрге барабар экен, балдар. Мына бул берилген бирдиктерди силер дептериңерге жазып койсоңор дагы болот. Анткени ушул астрономиялык ар кандай объекттердин өлчөмүн айтууда, деги эле галактика, жылдыз болобу, планета болобу, ошолордун өлчөмүн айтууда. Мынакей биз көбүнчө ушул парсек, жарык жылы жана астрономиялык бирдик деген аралыкты ченөөчү бирдиктер менен кеңири колдонобуз. Ошондо ар бир бирдикти айтканда, демек, ал канча километр экендигин элестете алгандай болушуңар керек, балдар. Эми деги эле галактика дегенибиз эмне, балдар? Мына ар бирибиз шаарда жашайбыз. Ушул шаарды үстүртөдөн карап көрө турган болсок, биз караңгы киргенде миңдеген жарыктарды байкайбыз, Мынакей силер көрүп тургандай, ар кайсы тамдын күйүп турган жарыктары ушул асмандагы эле жылдыздардай көрүнөт. Мына ушундай шаарлардагы жарыктардын топтолушун биз өзүнчө галактика катары элестетип алсак болот. Мисалы, биздин жерде канча деген шаар бар, Ошол шаарларды кечкисин караганда топтошкон жарыктарды көрөбүз да. Мына ошол сыяктуу ааламдагы, асмандагы топтошкон жарык жылдыздар галактиканы түзөт экен, балдар. Демек, галактика дегенибиз, балдар, бул жылдыздар топтошуулары, жылдыздар аралык диффузиялык материя жана космостук нурдануулардан турган татаал түзүлүш аталат экен. Галактика дагы грек сөзүнөн алынган, бизге которгондо, кыргыз тилине которгондо сүт дегенди билдирет. Эмне үчүн сүт деп койгон? Албетте, асманды караганда ошо аппак болуп чогулган, аппак сүттүн тамган тамчысындай болуп ааламда көрүнүп турганды ошого окшоштуруп сүт деп атап коюлса керек, балдар. Деги эле галактиканын курамы эмнеден турат? Жалпы галактикалардын жалпылык белгилери бар. Демек, ошо жалпысынан алганда негизи галактикалар жылдыздардан турат. Жылдыздык топтошуулардан, анын ичинде газ, чаңдардан, тумандуулуктардан, ошондой эле биздин күн системабызга окшогон жылдыздык системалардан жана ар кандай рентген, гамма нурданууга окшогон көптөгөн электромагниттик нурдануулардан турат, балдар. Галактиканы дагы биз бир канча класска бөлүп карасак болот. Мисалга, ошол курамына келген жогоруда айтып кеткендей жылдыздар, жылдыздык системалар, тумандуулуктар жана газ, чаңдар. Галактиканын типтерине токтолуп турган болсок, бөлүнүп каралган негизги 3 типин айтып кетсек болот. Булар спиралдуу галактика, биздин галактика саманчынын жолу дагы мына ушундай типтеги галактикалардын бири болуп саналат. Экинчиси эллиптикалык галактикалар жана үчүнчүсү
туура эмес галактикалар. Ааламда спиралдуу галактикалардын 50%-ын ээлейт экен. Ал эми 25%-ын эллиптикалык галактикалар ээлесе, калган 5%-ын туура эмес галактикалар ээлейт балдар. Бул эмне үчүн туура эмес болуп калгандыгы, мисалы ушул космостук абдан чоң, зор кагылышууларда, ушу галактикалардын кагылышууларында алардын формалары өзгөрүп, ушундай туура эмес формада калыптанат. Ошондуктан булар демек туура эмес формадагы галактикаларга кирет экен балдар. Андан башка дагы себептери болушу мүмкүн. Азыр болсо балдар, мына ушул биз айтып жаткандай галактика жана ошо галактикага кирген жылдыздык системалар, тумандуулуктар жөнүндө кичине видео тасмабыз бар эле. Ошол видео тасманы көрөлү дагы, андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы. Демек, ушул ааламдагы табияттын тарткан укмуштуудай кооз пейзажына күбө болдуңар. Бул пейзаж албетте ошол галактикалардан, газ тумандуулуктардан турган ааламдагы дегиле ааламды түзүп турган ушул жылдыздык системалар болуп саналат. Бул системалардын, галактикалардын өлчөмдөрү дагы албетте эбегейсиз зор өлчөмдөргө ээ. Бул биздин галактиканын, биздин метагалактиканын өлчөмдөрү жөнүндө кийинки сабакта дагы кеңири сөз кылабыз. Азыр болсо ушул айтылгандар боюнча бир-эки суроого жооп берели дагы, андан кийин сабагыбызды улантабыз. Анда эмесе биринчи суроого көңүлүңөрдү бурам. Астрофизикада колдонулуучу төмөндөгү бирдиктердин кайсынысы күн менен жердин ортосундагы аралыкты туюндурат? Биринчи парсек, экинчи жарык жылы, үчүнчү астрономиялык бирдик, төртүнчү бардык эмес. Башкача айтканда, бул жерде күн менен айдын ортосундагы аралыкты туюндуруучу бирдик жок. Мен оюмча туура жоопту таптыңар деп ойлойм. Албетте туура жооп астрономиялык бирдик. Демек, бир астрономиялык бирдик бул ошол күн менен жердин ортосундагы аралыкты кабыл алган экен балдар. Башкача айтканда, күн менен жердин ортосундагы аралык болжол менен 149 же болбосо болжол менен 150 миллион километр деп алышат. Мына ушул бир аралыкты
бир астрономиялык бирдик катары астрономия илиминде, астрофизика илиминде кеңири колдонушка ээ. Кийинки суроо. Ааламда таралган галактикалардын ичинен кайсы тиби эң көп кездешет? Биринчи эллиптикалык, экинчи спиралдуу, үчүнчү туура эмес типтеги, төртүнчү линзалуу. Албетте, туура жооп биз жогоруда эле көрсөтүп кеттик. Спиралдуу галактика, анын ичинде биздин галактика дагы мына ушул спиралдуу галактикага кирет деп айттык. Ушул спиралдуу галактика ааламдагы галактикалардын 50% түзө тургандыгын жогоруда көрдүк. Эми өзүбүз жашаган, ушул космостогу биздин жашаган дарегибиз кайсы галактикада? Же болбосо космостогу ушундай миллиарддаган галактикалардын ичинен биздин галактиканын аты кандай, анын структурасы, түзүлүшү кандай, мына ошол жөнүндө сөз кылалы. Деги эле өзүбүздүн галактиканы изилдөөдө немец окумуштуусу астроному Уильям Гершелдин ошондой эле кийин ушул галактикалардын кеңейип бараткандыгын, деги эле ааламдын кеңейишин ачкан америкалык окумуштуу Эдвин Хабблдын кошкон салымдары өтө эле зор. Ушул инсандардын жана башка көптөгөн астрономдордун изилдөөсүнөн биз азыркы кезде өзүбүздүн галактикабыз жөнүндө, өзүбүздүн күн системабыз жөнүндө, деги эле космос жөнүндө абдан баалуу кеңири маалыматтарга ээ болуп келебиз балдар. Эми ушул азыркы эсептөөлөр боюнча, азыркы изилдөөлөр боюнча биздин галактиканын түзүлүшүнө кайрылалы. Биздин галактиканын тиби спиралдуу типке кирет, жогоруда айтып кеткендей, эң көп кездешкен типке. Массасы болжол менен 6 көбөйтүлгөн 10^42 даражасындагы килограммга барабар. Диаметри болжол менен 100.000 жарык жылына барабар. Калыңдыгы болжол менен 1000 жарык жылына барабар. Ал эми ушул галактикадагы жылдыздардын саны болжол менен 200 миллиарддан 400 миллиардка чейин барат. Эми элестеткилечи балдар масштабын. Демек, бир эле галактикада, мисалы биздин эле галактикада 200дөн 400 миллиардка чейинки биздин күнгө окшогон жылдыздар жайгашса, ал эми ааламда ушунча 200-300 миллиард галактика болсо, анда ааламдын ченин өзүңөр эле элестетип атсаңар керек, Биздин галактиканын жашындагы эсептеп чыгышты бул болжол менен 12-13 миллиард жылга барабар дейт. Ал эми ошол галактиканын ааламдагы кыймыл ылдамдыгы болжол менен 552 километр секундага барабар дейт балдар. Мынакей. Андан башка ушул биздин галактика жана андагы күн системасы жөнүндө сөз кылып кетели. Сары тегерек менен силер көрүп тургандай биздин күн системабыздын жайгашкан орду көрсөтүлгөн. Эми ушул күн системабыздын жайгашкан ордунан галактиканын борборуна чейинки аралык болжол менен 26.000 жарык жылына барабар. Ал эми күн системасынын галактиканын борборун карата айлануу мезгили 225-250 миллион жылга барабар. Ал эми ошо айлануусундагы күн системасынын ылдамдыгы 220-дан 240 километр секундага чейин барабар. Салыштырмалуу иретинде карап көрсөк болот. Мисалы, жердин күндө айланган ылдамдыгы 30 километр секундага барабар. Айдын жерде айланган ылдамдыгы 1 километр секундага барабар. Ал эми автомобилдин, кадимки эле биз көрүп жүргөн автомобилдин ылдамдыгы болжол менен 20-30 метр секундага барабар. Мына карагылачы. Эми биздин күн системабыздын галактиканын борборуна карата айланып жүргөн ылдамдыгын элестетип көрүлөчү. 220-240 километр секунда. Жолсу 1 секундада биздин күн системабыз галактиканын борборуна карата 220-240 километр секунда менен кыймылдайт экен балдар. Мына карагачы, бул өтө эле чоң ылдамдык болуп саналат, Эми ошондой эле биздин галактиканын структурасы кандай турат? Ядро, анын диаметри болжол менен 1300 парсекке барабар. Андан кийин балдыш деп аталган аймак, ал 8000 парсекке барабар болжол менен. Диск, дисктин калыңдыгы 30.000 парсекке барабар. Жана гало деп аталат. Гало дегенибиз эң акыркы
сызылган тегеректи көрүп атасыңар, эллипсти. Мына галонун дагы диаметри болжол менен 30 миңден 60 миң парсекке барабар экен балдар. Ушундай эле биздин галактиканы үстүнөн карап көрө турган болсок, анда силер көрүп тургандай Орион бутагы, JH бутагы, Центавр бутагы жана Персей бутагын айырмалап ажыратып көрсөк болот экен балдар. Эми балдар, ушул биздин галактика жөнүндө дагы кичине видео тасманы көрөлү дагы, андан кийин сабагыбызды уланталы. Бул видео тасманы көрүп, демек биз жашаган галактиканын ааламдагы жашаган ордубуз саманчынын жолу галактикасы жөнүндө дагы толугураак маалымат алдыңар деп ойлойм. Эми албетте биздин галактикада ааламда кичинекей эле бир орунду ээлерин көрдүк. Ушул маалыматты алып көптөгөн окумуштуулар демек биздин ааламдын андан аркы жашоосу кандай болот? Ал кандай, деги эле структурасы кандай ааламдын деген сыяктуу көптөгөн суроолордун үстүндө иштешип отуруп, деги эле жалпы ааламдын эволюциясы боюнча өздөрүнүн теориясын сунуштаган. Кээ бир теориялар боюнча, алардын ичинде Эйнштейндин теориясы боюнча аалам бул стационардуу деп эсептешкен. Башкача айтканда, аалам өзгөрбөстөн сакталат деген өздөрүнүн ойлорун айтышкан. Алар эч кандай кыймылдай эмес деп. Бирок кийин 1929-жылы америкалык окумуштуу Эдвин Хаббл ааламдын эч кандай стационардык эмей эле кеңейип бараткандыгын ачкан балдар. Башкача айтканда, Эдвин Хабблдын ачылышы боюнча галактикалар бири-биринен алыстап баратышат. Жана бул алыстоо кичинекей ылдамдык эмес, өтө чоң ылдамдык. Канчалык галактика бизден алыс болсо, анын ылдамдыгы дагы ошончолук чоң экендигин аныктап чыккан. Ошонун негизинде демек чоң жарылуу теориясы орун алган. Башкача айтканда, ааламдын жаралышы жөнүндөгү чоң жарылуу теориясы орун алган. Ал теория боюнча аалам башында эң кичинекей жок, башкача айтканда Планк узундугу деп аталган чекиттен жаралган дейт. Ошол жаралгандан бери азыр аалам кеңейип келатат. Жана ошол кеңейүүсүнүн процессинде ар кандай галактикалар, жылдыздар жаралып, андан аркы эволюциясы өнүккөн дейт. Мына ушундай теория албетте бул гипотеза боюнча калууда, аны тактап изилдеген эксперименттик жыйынтыктар албетте ушул кезге чейин жок, бирок келечекте ушуга окшогон теория, такталган теория чыгышы дагы мүмкүн болот.
Анда эмес ушу менен сабагыбызды аяктап калды окшойт. Сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта балдар биз силер менен жылдыздык топтошуулар, галактикалар жөнүндө сөз кылдык. Галактиканын түрлөрү жана курамы менен тааныштык жана ошондой эле биздин галактика жөнүндө маалымат алдык балдар. Анда эмесе ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта турула.